Бүгүн 15 февраль күнү Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт сарайында дзюдо боюнча Кыргыз Республикасынын биринчилиги өттү. Турнирге Кыргызстандын 7 дубанынан жаш өспүрүмдөр жана кыздар катышты. Бүгүн Кыргыз Республикасынын жаштар өспүрүмдөр арасындагы биринчилиги өтүп атат. Кыргызстан биринчилиги өтүп атат. Бул ушу биздин астыда Олимпийский игрыга даже мына отбор болуп атат. Ушу мындай кадеттердин арасында биз курама команданы түзүп атабыз ушу Кыргызстанга. Коомчулукта ушундай иш-чаралардын көп болушунан улам сизди ушу алдыда шайлоого аттанат деген кептер кетип атыптыр да. Ошого сиздин өзүңүз Комментарий мындай да, эми политика менен политиктер заниматься этсин, биз спортсмендер спорт менен заниматься этели, эч кандай ал сөз туура эмес. Биз мына ушу дзюдону башкарып келатабыз. Ушу бир тармакты өстүрүп алалычы, анан политика менен политиктер заниматься этсин. Быйылкы бизде олимпийский год, быйыл аябай маселе аябай көп. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Лицензия алганга аябай көп иш-чара көрүп атабыз. Эми андан тышкары бизде деген молодежный сборный деген бар, кадетский сборный деген бар. Ошолордун иштери менен соревнования бизде аябай көп. Дзюдо аябай азыр мындай айтканда аябай популярный болуп атпайбы? Ошон үчүн мына поездкалар, ай сайын поездкалар ошо ойлойм ушунун биздин жумушубуздун аркасы бир жакшы нерсе менен бүтүп, ушу биздин Кыргызстанда жаш балдардын арасында чемпион миралар, мына азыр өзүңүз билгендей, мына бизге да аябай жакшы жаңылык болуп атат. Биздин Шахида Нурмухамедовабыз мына дүйнө жүзүндө кыздар арасында плюс 78 килограммда биринчи орунда, дүйнө жүзүндө азыр рейтинг боюнча биринчи орунга чыгып, мына биз аябай кубанычтуу нерсе болуп атат. Аталган иш-чаранын ачылыш аземине Жогорку Кеңештин депутаты, спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчиси жана Кыргыз Республикасынын дзюдо федерациясынын президенти Жолушбек Көлбаев катышты. Мына бүгүнкү күндөгү көрүп турабыз. Мына бүгүнкү белдешке 500дөн ашык спортсмен катышып отурат. Бул чоң жетишкендик, бул чоң кызыгуу. Демек, мен айтамын, федерациянын жетекчиликтери бүгүнкү күндө ишти жакшы алып барып атат. Мына өткөн жылдагы ушу дзюдоистердин арасында, өспүрүмдөрдүн арасында керек болсо ушу Азиянын чемпиондору болду, Азиянын призорлору болду, дүйнөлүк чемпионаттан призорлор болду. Мен ойлойм, бул жетишкендик, бул ушул федерациянын жетекчиликтери, биздин ушул жерде иштеп аткан башкы тренерлер, биздин тренерлердин кошкон салымы деп айтмакчымын. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери дене тарбиянын спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорттун олимпиадалык түрлөрүнүн атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу биздин коногубуз, Жогорку Кеңештин депутаты, урматтуу федерациянын президенти. 2019 жыл дзюдо федерациясынын аябай жемиштүү жылдардын бири болду. Араңарда дүйнөнүн коло медаль жеңүүчүлөрү болду, Азиянын жеңүүчүлөрү болду. Кудай буйруса 20-жыл баары үчүн бул жаңылык эмес. 4 жылда бир өтчү Олимпиада оюндарына дайынданып атат. Ушул тапта курама команда Франция мамлекетинин Париж шаарынан Гранд Сламдан жакшы жетишкендиктерге жетпесе дагы күрөшүп беришти. Биз курама командага ишенебиз. Кудай буйруса алдыда май айына чейин боло турган турнирлердин баарына мамлекет тараптан федерация менен биргеликте чогуу иш алып барып, ушу камсыздап беребиз деген терең үмүт бар. Жыл сайын дзюдонун белгилүүлүгү артып жатканы байкалууда. Ошону менен катар учурда балдар спортуна өзгөчө көңүл бурулуп, ар тараптан колдоо таап келет. Федерациядан белгилешкендей, чемпионат жаш спортчулардын квалификациясын жогорулатуу үчүн өткөрүлөт. Бүгүнкү мелдешке бүгүн Кыргыз Республикасынын жаш өспүрүмдөр арасында биринчилиги болуп атат. Жана кыздар арасындачы. Бул чемпионатка 2003, 2004 жана 2005 жана ошондой эле справка менен, кошумча маалында справка менен 2006 балдар кошулуп күрөшүп атат да. Бул чемпионатка биз бир жылдап дайындандык. Сентябрь айынан баштап, окуу башталгандан баштап дайындык көрүп атат да. Анан бүгүн келдик. Кечээ совещание болду. Бул мелдеш бүгүн, анан эртең болот да, 3 күн болот. Биз бул турнирге 2 айдай даярдандык. Биз болсо 6 бала келдик, 3 кыз, 3 бала. Анан көп эле кыйынчылыктар болду жолдон. Жок, бүгүнкүсү кыйыныраак болот анткени дегенде башка жактан да көп катышуучулар келет.
дагы башка кыздар келет, ошондо мен мындай башкача мындай өзүң башкача сезимдер болот да. Өзүң кандай максаттарың бар? Кийин Азия оюндарына, дүйнөлүк оюндарга катышат деген максаттар барбы? Бар. Эми буюрса келечекте да көптөгөн пландар бар. Федерация башчысы Жолдошбек Гөлбаев белгилеп өткөндөй, 2021 жылы Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу чоңдор арасындагы Азия чемпионаты өтөт. 2019 жылдын 20 декабрында Жолдошбек Гөлбаев менен дзюдо боюнча Азия союзунун президентинин жолугушуусу өтүп, чемпионатты өткөрүү сунушу киргизилген. Эскерте кетсек, буга чейин 2017 жылы өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионаты дагы Бишкек шаарында өткөн.